качан эжагайдын айткан сөздөрүн кош бул мектебим кош мектебим учагың жаят келечегим бир партада олтурган 10 жыл бирге окуган классташтарым курдаштарым сырдаштарым балалыктан таттуу сезимим алтын уян билим бешигим классташтарым бирге учабыз келечектин ачып эшигин кош бул мектебим кош мектебим учагың жаят келечегим бир партада олтурган 10 жыл бирге окуган классташтарым курдаштарым сырдаштарым Салтанаттуу күн бүгүн саламдашып алайын, саламат эсенсиздерби, санаалаш журтум агайын. Саламатсыздарбы, урматтуу Ногой Садыков атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин мугалимдер жамааты. Биздин мектепке келген жалпы ата-энелер, меймандар, сүйүктүү биздин окуучуларыбыз. Кечене мына билим күнүн майрамдап жатсак, бүгүн салтанаттуу акыркы коңгуроо аземин өткөрүп жатабыз. Касиеттүү калкагар биз өскөн жер, кыдырдарып өз назарын төккөн жер, бешигинде таланттуулар теримелип, бакыт кушуп, бак таалайын чачкан жер демекчи, бүгүнкү акыркы коңгуроо салтанаттуу линейканы ачык деп жарыялайм. Акылыңар ачык болсун ардайым, кенен болсун келечекке кадамым, ишенебиз актаарына акыры, эмгектерин эжеи менен агайдын. Анда эмесе алдыңыздарга ошо Ногой Садыков атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин 2023-24 окуу жылынын бүтүрүүчүлөрүн шаңдуу салтанаттуу чакырып алууга уруксат этиңиздер.
ошондой эле ушул бир мезгилде ушул мектепти бүтүп келген биздин 10 жылдык жолугушууга келген меймандар. Саламатсыздарбы? Анда эмесе куш келипсиздер. Анда эмесе салтанаттуу линейкабызды баштоо үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни жаңыртылсын. Администрациясынын башчысы Аким Байыш Кахрамановичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү салтанаттуу иш-чаранын катышуучулары, ата-энелер, чоң энелер, окуучулар, ага-эжелер, бүтүрүүчүлөр, 10 жылдык, 20 жылдыктар бүгүнкү майрамыңыздар менен чын дилимден Тоң райондук мамлекеттик администрациясынын ошондой эле жеке өзүм атыман чын дилимден куттуктайм. Атайын ушул калкагар айылына келип отурам. Анткени жыл сайын ар бир мектептикке келип куттуктоолорду айтып кетип атабыз. Негизинен өлкөбүздө абдан жакшы жумуштар болуп атат. Муну айтпай койбойго болбойт. Ар тармактуу өнүгүүлөр. Анын арасында билим берүү тармагына дагы өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевич 2 жылдан бери айлык майналарды көтөрүп, билим тармагына дагы абдан жакшы көңүл буруп келатат. Былтыр бизде 4 мектеп бүттү. Быйыл дагы 4 мектепти бүтүрүү астында толугу менен жаңы мектептерди берүүнүн планында турабыз. Ошондой эле мына өзүңөргө белгилүү болгондой, ушул мектепке дагы элдик депутаттар менен биргеликте келип кеткенбиз. Анын үстүндө дагы иштеп атабыз. Буйруса бул мектеп дагы элдиги жаңы болуп өтөт деген биз терең ишеничте турабыз, туугандар. Негизи өлкөбүздө абдан жакшы иш болуп атат деп айтып атам. Анын арасында биздин районубузда дагы көптөгөн ийгиликтер болуп атат. Ар тармактуу билим берүү тармагы болсун, жол тармагы болсун, ирригация, айыл чарба бүт тармак боюнча кыймыл аракет жасап атабыз. Мына алакандай айыл болсо дагы өзүңөргө белгилүү болгондой, быйыл мына 2 километрдин тегерегинде жол салынып калды. ФАП бар, садиңер жүрүп атат. Кудайым буйрса мектепте бүтүп калган болсо, көптөгөн көйгөйлөрү чечилип калат деген биз ишеничтебиз. Эми урматтуу туугандар, бүгүн мына окуучуларды көрүп аябай толкунданып турам. Бул унутулгус күн. Анткени ушунча ата-эне, ага-эжелер отурса дагы ушул күндү ар бирибиз эстейбиз. Кайра канча жыл болуптур биздин мектеп бүткөнүбүзгө деп туруп, ар бирибиз башыбыздан өткөрүп, кандай күн өткөн эле, кандай окудук эле, кайсыл жерде окудук эле деген
ушул сезимдер болот экен. Ошондуктан урматтуу бүтүрүүчүлөр, силер мына ОРТны тапшырып келдиңер. Келечекте мына 9-класс менен биргеликте гос экзамен турат. Кудайым буйруса ушул алдыдагы экзамендерди ийгиликтүү аяктап алышыңарга тилектешмин. Азыр заман бат анан тез өзгөрүп атат. Ошондуктан урматтуу мына бүтүрүүчүлөр, Кудайым буйруса Тоң району ала кандай район болгону менен бир топ ата-энелерибиз бул жерден баатырлар чыккан, агартуу тармагында, медицина тармагында мамлекеттик кызматкерлер абдан көп чыккан. Мына Саякбай Каралаев дагы Тоң районунан чыккан. Төлөм Жекеев, Болот Мамбетов, айта кетсек бир топ аталарыбыз кызмат кылган. Ошондуктан бул райондо каркас бар, билим берүү тармагы отурукташып калган. Ошондуктан айтар элем, ошол аталарыбыздын, апаларыбыздын жолун жолдоп, силерден дагы жакшы үмүтүбүз чоң. Заман абдан бат тез өзгөрүп атат. Айтканын себеби бүгүнкү күндө англис тил, компьютер тилдерин сөз түрдө билишибиз зарыл. Жол ачылган, Европа, Америка ошол жактарга окуп келүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондуктан урматтуу бүтүрүүчүлөр, силерге мен ийгилик каалайм. Кудайым буйруса келип, ушул элибизге, жергебизге жакшы кызмат кылып берет деген терең үмүттөбүз. Анан ага эжелер, сиздерге дагы абдан терең ыраазычылыкты билдиргим келет. Бул мектеп экинчи үй, мугалим экинчи ата-эне деп бекерден айтылбаса керек. Анткени ушул окуучулардын ар бир класс жетекчибиз, өзүбүздүн предметтен берген сабак берген окуучуларыбыз бир класс өссө, жолсун бүтүргөн болсо, биз ата-эне кандай кубанган болсо, ошо сиздер кандай кубанып отурганыңыздарды биз билип турабыз. Ата-энелер, чоң ата, чоң энелер, сиздердин дагы майрамыңыздар менен, анткени ушул мотурайган балдарыбыз бир класс жогорулап, же болбосо ушул бүтүрүүчүлөр ошонун арасында бар, абдан кубанып турасыңар. Бул биз үчүн абдан бакыт. Келечек жаштардын колунда деп бекерден айтылбаса керек. Ушул жерде мен туруп абдан сүйүнүп турам. Бардык мына жакшынакай кийинип, сонун боорунда ар кандай айыл болсо дагы ушундай жакшынакай иш-чара болуп турат. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен дагы бир жолу чын дилимден куттуктайм. Мугалимдердин эмгегин дагы унутпашыбыз керек. Мен баарыбыз өзүбүздүн соц замадагы билим берүү Бактыгүл Кыдырынова дагы районунун башчысы, ага дагы айтып келе атабыз. Кайсыл мугалимдин стажы жетип, кайсыл мугалимдин ошол мектепте ийгиликтүү иштери болгон болсо, сыйлыкка бергиле деп. Ошондуктан бул жерде бүгүн биз Дүйшөнбаева Раатгүл Дасалиевна эжебиз бар экен, көп жылдан бери эмгектенген. Билим берүүнүн мыкты төш белгиси менен куттуктап Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин коноктор, алыстан жакындан келген айылдаштар, коллектив, сүйүктүү окуучуларым. Мен үчүн бир Кудайым берген эң сонун бир кубанычтуу күндөрүмдүн бири. Мен ушул бир мектепте 34 жылдан бери эмгектенип келатканымдын үзүрүн, жемишин бүгүн көрүп атап окшойм деп ойлоп атам. Анан бул жерде ушул алыс жолго карабай, тоонун борунда кичинекей айылга көңүл буруп, өзү келген биздин райондогу администрациянын башчысы Байш Кахрамоновичке, биздин райондук элге билим берүү бөлүмүнө Бактыгүл Кыдыровна баштаган, биздин мектептин администрациясына Уран Шейшаканович баштаган баарыңыздарга мен ыраазычылык билдирем. Бул да болсо мен бир аз болсо балдарга кетирген эмгегимди, энергиямды бааланып атат деп ойлойм. Болгон эмгегибизди, аздыр көптүр билимибизди, ушу балдарыбыздын жашынакай болуп өсүп жетишине салымыбызды кошуп атабыз. Дагы эле кошо бермекчибиз. Жерибизде, элибизде аманчылык болсун, районубузда өнүгүү болсун,
Азыр аким айтып кеткендей, мектебибизде өнүгүү болсун, жакшы мектептердин катарына киришин каалайм. Чын жүрөгүмдөн баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Рахмат. Саулаңыздар кут болсун. Андамаса кийинки сөз куттуктоо үчүн Актерек айыл аймагынын өкмөт башчысы Жерголбек Жакшылыковичке беребиз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, ата-энелер, окуучулар, бүтүрүүчүлөр, ага эжелер, бүгүнкү салтанаттуу байрамыңыздар менен куттуктоого өзүмдүн атыман жана Актерек айыл өкмөтүнүн аппаратынын атынан куттуктоо уруксат этиңиздер. Бүгүн мына жакшы күн болуп турат. Ушул окуучуларыбыз ушул уядан учабыз деп турмуш жолун аттанып атышат. Сиздерге жолуңуздар ар дайым ачык болсун. Акимибиз айтып өткөндөй, кесиптин ар бир кесиптин бирлейбиз. Жигитке 40 өнөр аздык кылат дейт. Ошо көп кесиптин ээси болгула. Кайрадан ушул учуп келип өз айылыңарга, жерибизге, элибизге кызмат өтөп, биздин өлкөбүздүн, районубуздун өнүгүшүнө салымыңарды кошот деп мен ойлойм. Жана ошондой эле эже агайлар, сиздер ушундай окуучуларды тарбиялап, билим уясына учуруп атасыңар. Сиздерге ушу ар дайым ишиңизде ийгилик болсун. Бул окуучу сиздердин жүзүңүздө пайда болбосун. Сураганда ар дайым кимдин мугалимиңиз ким эле деп сурап келет. Ошондуктан жакынкы берип өткөн ОРТ ардагы чоң балдарды алып райондун жетишкендиктерине жетишибизге, мектеп жааматында ар дайым ынтымак болсун, элибизде ынтымак болсун. Жанакы айтылып өткөн пландарыбыз ишке ашып кетсин. Ошого тилектешпиз. Дагы бир жолу байрамыңыздар менен. Биздин айыл өкмөтүнүн атынан сыйлыктарыбыз бар эле. Ардак грамота менен Актерек айыл аймагынын билим берүү тармагында талыкпай иштеп, мектептин социалдык экономикалык өнүгүшүнө кошкон зор салым үчүн Дүйшөнбиева Радгүл Досалиевна ошондой эле Актерек айыл аймагынын грантчылык каты менен Талайбек уулу Бактияр Чоң рахмат. Андемесе кийинки сөз куттуктоо үчүн Ногойсатов атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин директору Шешеканов Рана Мазакановичке берилет. Саламатсыздарбы? Урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, урматтуу коноктор, урматтуу ата-энелер, кымбаттуу окуучуларым, ардактуу кесиптештерим, баарыңыздарды бүгүнкү салтанаттуу байрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Окуучулардын жүрөгүндө кандай толкундануу болсо, ата-эненин жүрөгүндө дагы, мугалимдин жүрөгүндө дагы ошондой толкундануу бар. Жыл сайын мекен үчүн мекенчил уул кыздарды уядан учуруп, келечекке багыт берип жаткан менин кесиптештерим, сиздерге ден соолук каалаймын. Ушинтип окуучулугубузду ийгиликтүү аяктап, балдарыбызга татыктуу билим берген эмгегиңиздер дайыма бакталат, даңталып турмакчы. Кымбаттуу ата-энелер, сиздер дагы ошо балдар үчүн, балдардын ийгилиги үчүн, жакшылыгы үчүн
баардык нерсеге даяр болуп, кутуктоо сөз айтуу үчүн, белектер берүү үчүн ишеде келип турасыздар. Мектепке ар дайым демеерчи болуп, жакшы сөздөрүңүздөрдү айтып, дем берип, күч берип, колдоо келип турасыздар. Анын үчүн биз дагы чоң ыраазычылык айтабыз. Биздин бүтүрүүчүлөр, кымбаттуу окуучуларым, келечегиңер кең болсун. Турмушта ордуңарды тапкан кесипкөй, жогорудагы агайлар айткандай, заман талабына жараша аракетчил, мээнеткеч инсандардан болушуңарды мен чын жүрөктөн каалаймын. Ушул окуучуларды тарбиялап, билим берип келген башталгыч класстардан баштап, мынтип бүгүнкү күндө бүтүрүп жаткан Дамир эжейиме, Раткүл эжейиме ийгилик каалайм, ден соолукта болуңуздар. Сыйлыктарыңыздар кут болсун, жугуштуу болсун, ар дайым аман болуңуздар. Ал эми мынакей кече гана мектеп уясынан учуп жаткан биздин бөбөктөрүбүз 10 жылдык маареке деп келип отурасыңар. Силерди куттуктаймын. Аман болгула, бар болгула, дайыма элдин керегине жараган ушундай жаркыраган жаш жигиттерден болушун. Байрам кыласың, ушу учурдан пайдаланып, ар жылы биздин мектепте өзгөчөлөнгөн, окууда, тартибинде, жүрүм турумунда жакшы ийгиликтерди көрсөткөн окуучуларды сыйлап келебиз. Мектеп фондусунан татыктуу окуучуларды сыйлоо болсо бериңиздер. Балдар менен бар байлыгым мол бактым, балдар менен өткөн өмүр гүл бактым. Саламатпы агай деген сөз үчүн мен мектептен кетким келбейт бир өмүр. Саламатпы эжей деген сөз үчүн мен мектептен кетким келбейт бир өмүр деген жакшы ыргактар жалаң мугалимдер сиздер үчүн. Анда эмесе азыркы кезекте ошо окуучуларды сыйлоо аземине берели. Мектептин фондусунан жалпы орто Сатыктарында жалпы орто билим берүү мектебинде эң мыкты, эң жакшы окуган окуучуларды сыйлоого кезекти беребиз. Ногой Садыков атындагы жалпы орто билим берүү мектебинде 2023-24 окуу жылында эң жакшы окугандыгы жана үлгүлүү жүрүм туруму менен Сүйөнбекова Айбийке сыйланат. Жана акчалай сыйлыгы менен Бакбаттан келген окуучулар. Мектептин фондунан 1000 сомдон акчалай сыйлык жана ардак грамота. Ногой Садыков атындагы жалпы орто билим берүү мектебинде 23-24 жылында эң жакшы окугандыгы үчүн Шакболотова Алия сыйланат. Ушундай эле грамота менен Жылкычиева Жанель сыйланат. Башкаттан келген окуучулар. Ушул эле грамота менен Жекшен Аконова Нуркыз сыйланат. Шевчен Аконова Ажар сыйланат. Кейинки кезекте биздин окуучуларыбыздын арасында облустук республикалык волейбол лигасында жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп, машыктыруучулардын, тренерлердин мактоосуна алынып жүргөн биздин бүтүрүүчүбүз Жумашева Медина сыйлоо билек менен Жумашева сыйлык менен сыйланат. Окуучулар арасындагы волейбол чемпионатында өзүн лигада жакшы деңгээлде көрсөткөндүгү үчүн жана Калкабар айылынын волейбол кыздар командасынын мыкты коргогон үчүн мыкты байланыштыруучу наамына татык
Куттуктоо Жумашева Медина Мирбековна сыйланат. Ысыкөл облусунун волейбол федерациясынын президенти. Жыл сайын мекенчил уул кыздарды уядан учурган кесиптештердин арасында да сыйлыкка татыктуу кесиптештерим бар. Ошол сыйлыктарды тапшыруу уруксат этиңиздер. Ардак грамота. Көп жылдык өзүрүнүн эмгеги, ийгиликтери, келечектин жаш мундарын окутуп тарбиялоодогу жетишкендиктери жана билим берүү тармагына кошкон салым үчүн Саткынбек уулу Чыңгыз сыйланат. Ынтымак саясий партиясынын төрагасынын орунбасары, Жогорку Кеңештин депутаты Балман Ызгарлыков. Ардак грамота менен жаш муундарга билим, тарбия берүүдөгү үзүлүү эмгеги, жетишкен ийгиликтер үчүн Новой Садыков атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Мамбеталиева Гүлнара Тилепбековна сыйланат. Билим берүү бөлүмүнүн башчысы Бактыбек Кабаровна 25 май 2024. Рахмат, сыйлыгыңыздар кут болсун, бүгүнкү салтанатыбыз баарек болсун. Чоң рахмат. Бардыңыздардын сыйлыгыңыздар кут болсун. Алдыда дагы көптөгөн ийгиликтерди каалаймын. Бардыңыздарга көптөгөн жетишкендиктерди каалаймын. Анда эмесе ушул сыйлыктарды куттуктап биздин 9-класстын окуучусу Сагындыкова Жасмина мектеби мөрөөнөрдө бермекчи. Esimde ece gelir mektebim, ceplerim kolum alıp, gülün alıp, altın apam birge barıp, açılıp mektep eşik, bilim beşik, bir gün anan bilim beşik. Жазған, оқуған мектебім, еш
бизге жылда окуучуларга сыйлык, акчалай сыйлыктарын, грамоталарын тапшырып келип жаткан Ногой ата коомдук фондунун өкүлү Ногоева Токтобүбү эжебизге беребиз. Быйылкы окуу жылында бул фонд окуучуларды жеке өздөрү тандап, сунуштап, сыйлыктарын тапшыруу үчүн келип отурат. Саламатсыздарбы? Ногой Садыков атындагы 11-жылдык мектептин мугалимдер жамаатына, окуучуларга, иштеп кеткен ардагер мугалимдерге, ата-энелерге бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. 11-классты бүтүп аткан окуучулар, мына мектебиңерди аяктап бүтүп атасыңар. Ак жол силерге. Баарыңар өзүңөрдүн ойлогон ой максатыңарга жетип, элиңер үчүн, кичинекей айылыңар үчүн кызмат кылгыла, патриот болгула. 1-класска кирип аткан кичинекейлер, ушу эжелериңердин бүтүп кеткен, 11-классы бүтүп кеткен окуучу, ага эжелериңерге окугула, жакшы окугула. Могуреки биздин кичине Ногой Садыковдун балдарынын атынан жакшы окуган, спорт менен машыккан, окуу жагынан мектепке активдүү катышкан окуучуларга биздин атыбыздан сыйлыгыбыз бар, ошону тапшырып коелу. Ногой Садыков атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин 2023-24 окуу жылында Ногой ата фонду тарабынан спорт жаатында эң жакшы ийгиликтерди жараткандыгы үчүн волейбол командасы сыйланат. Ошондой эле физкультура мугалими бизден Төлөев Урмат агайга ушул фонддун атынан акчалай сыйлык. Ногой Садыков атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин 23-24 окуу жылында Ногой ата фонду тарабынан Жакшыбаева Элеонора сыйланат. Ногой ата фонду тарабынан Турсун Кадыров Билал сыйланат. 7-класс окуучусу Турсун Кадыров Билал. 9-класстын окуучусу Абдыкадырова Марал сыйланат. Ногой фонду тарабынан Жылкычиева Нурай сыйланат 5-класстын окуучусу. Батырбекова Нурзия да сыйланат Ногой фонду тарабынан. Ошондой эле мектепте активдүү катышкандыгы үчүн Ногой фонду тарабынан Керим Акунов Омар сыйланат 5-класстын окуучусу. Ушу сыйланма кут болсун, жакшы окугула балдарым. Окуп аткан балдар тилеңерге жеткиле максатыңар орундалсын. Эмне дейм, ушу мектеп жакшы мектеп салынып, ушу мектептен жакшынакай билим алып окуучулар, мугалимдер силерге чоң рахмат айтабыз. Мугалимдердин эмгеги зор. Мугалимдерге урмат сый көрсөтүп, сыйлап турушубуз керек. Коптор рахмат. Чоң рахмат. Сіздерге да ден соолук, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Терең ыраазычылык билдиребиз.
Ошондой эле дагы биздин мектепке жыл сайын фонд стипендия түзүлүп, ошо окуучуларды сыйлоо үчүн фонд түзүлгөн. Кабың ата фондунун өкүлдөрүнө сөз беребиз. Саламатсыздарбы? Жалпы бүгүнкү акыркы коңгуроо майрамдын катышуучулары, жалпы ата-энелер, мугалимдер, ол жерде окуучулар, 10 жылдык бүтүрүүчүлөр, баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Жылда эле ушу билим берүүгө аз да болсо салым кошолу деп Кабың ата кайрымдуулук бир аз фонд түзүп, окуучуларыбызга, жетишкен алдыңкы окуучуларыбызга бир аз стимул болсун, билим берүүсүнө андан да шыктансын деген максатта белегибиз бар эле, ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Кабың ата коомдук кайрымдуулук фонду Ардак Рамата Тоң районунун Ногойсатов атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин 6-класстын окуучусу Белекова Аелина Кудайбилетовна сыйланат. Жана 5000 сом акчалай сыйлыгы менен. Ушул эле грамота менен 9-класстын окуучусу Кеңешбеков Бекбол Кеңешбекович сыйланат. 5000 сом акчалай сыйлыгы менен. Ушул эле грамота менен 11-класстын окуучусу Кеңешбекова Дария Кеңешбековна сыйланат. Ошондой эле сыйлык менен ушул жерде билим берүүгө кошкон салымы үчүн, талыктас эмгеги үчүн Кабың ата кайрымдуулук фонду Ардак грамотасы менен Мамбетова Гүлнара Тилекбековна сыйланат. 10.000 сом акчалай сыйлык менен. Ошондой эле Ногойсатов атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин башталгыч классынын мугалими Түмөнбаева Дамира эжейибиз Кабың ата фонду тарабынан 5000 сом акчалай сыйлык менен сыйланат. Ушул билим берүүгө эмгек сиңирип, бардык нерсеге уюштурууга ар дайым ушу айылыбыздын, мектебибиздин намысы үчүн, билим берүү үчүн, келечек үчүн салым кошкондук үчүн ушу биздин да белегибиз бар эле. Буран агай келип койсоңуз. Бир аз чакан белегибиз менен Ногойсатов орто мектебинин завучу Зайдинова Динар эжейдиге. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Алган сыйлыктарыңыздар кут болсун. Ошондой эле бизге стимул болуп, фонд түзүлүп, атайын окуучуларга, мугалимдерге ушундай сыйлык тапшырып келип жаткан үчүн ушу Ногой ата фондуна жана Кабың ата фондуна терең ыраазычылык билдиребиз. Терең рахматыбызды айтабыз. Сиздерге дагы ден соолук, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Анда эмесе бүгүнкү салтанаттуу линейкабызды куттуктап 7-класстын окуучулары Кыргыз бийин билип беришмекчи.
Анда эмесе ушул жерге келген биздин меймандар, окуучулар, мугалимдер бизде бардыгыбызды бул дүйнөгө ата эне алып келген, өстүрүп, тарбиялаган. Анда эмесе азыркы сөздү ушу бизде келген ата энелерден бир ата энеге сөз берсек, келип куттуктоо сөзүн айтып берсеңиздер. Урматтуу мугалимдер, окуучулар, бүтүрүүчүлөр, бүгүнкү акыркы коңгуроо майрамы менен баарыңыздарды куттуктайм. Ошо 10 жылдыкка келген меймандар, баарыңыздарды куттуктайм. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик каалайм. Окуучулардын окууларында чоң-чоң ийгиликтер болсун. Бүтүрүүчүлөргө ак жол, жолдору шыдыр болсун. Өздөрү каалаган кесиптин ээси болуп, ушу Кыргызстаныбыздын керегине жараган жакшы уул кыздардан болушсун. Жолдору шыдыр болсун. Баарыңыздарга ден соолук, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат, сиздер дагы ден соолукта болуңуздар. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Мугалим шылдыраган алтын булак, алгын деп окуучуга билим сунат. 11 жыл билим алган окуучулар ыраазычылык ырларын сиздерге сунат. Оба вакыт учкан куш демекчи, кече эле 1 класска келип отурайып ушул жерде мектептин ак босогусун аттап жатышты эле. Мына минтип бүгүн 11 класстын бүтүрүүчүлөрү аттанып отурушат. Бүгүн ошондогу балалык баяоо кездер артта калып, суйкайган сулуу кыздар, керилген кен далалуу жигиттер болушту. Балалык менен коштошуп, турмуштун даңгыр жолуна түшүп, келечектен көп үмүттөндүргөн ардактуу бүтүрүүчүлөргө сөз беребиз. Же токтотуп кое албайсың суранып. Мына ушундай касиеттүү күндөрдө жүз көрүшүп турганыбыз чоң бакыт. Саламатсыздарбы, урматтуу эже агайлар, окуучулар жана кымбаттуу меймандар. Бүгүнкү салтанаттуу кечеге кош келиптирсиздер. Кечээ эле мектеп босогосун аттап, атамгасын танып, билим дүйнөсүнө сүңгүп кирип, балалыктын балдай даттуу кездерине эже агайларыбыздын баа жеткес билимине канып, мекенибиздин татыктуу атуулу болдук жана өзүбүзгө чоң жоопкерчилик алган отурабыз. Кечээ эле билим күнүн белгилеп жатсак, бүгүн азыр акыркы коңгуроо аземи. Ай артынан айлар өтүп, убакыт куштай зымырап, бат эле 11 класс болдук. Биринчи рет босогону аттаган, мезгил суулап өтүп кеткен капкачан. Азыр деле күн бүгүндөй сезилет, убактарым алипени жаттаган. Алдыңыздарда Сыртбаев Ильяс, Турсункадыров Исламдан өтүп кеткен окуучулук кайгым өрмөн. Akтай kağız alganmın, ak kayıt jasaganmın, okuçuluk ömürüm dep жазганмын. Akkan suga salganmın, көккө чуркап барганмын. Узаганча кол булгалап турганмын. Агып кеткен окуучулук кайыгы, эми издеп таппай калдым дайыны.
ошол бала курагым 10 жыл бирге туздашым классташым курдашым аман болсун акыл айтчу ардайым эжелерим агайым кеч болсо да рахматым айтам алып кеткен окуучулук кайыгым эми издеп таппай калдым кайыным үтсүздүктеп тоонун булагы өткөн эстеп бүгүн турамын аттиң менин ошол бала курагым алып кеткен окуучулук кайыгым эми издеп таппай калдым кайыным үтсүздүктеп тоонун булагы өткөн эстеп бүгүн турамын аттиң менин ошол бала курагым Байоо мүнөз каткырыгы калың чыккан. Кош бол менен алтын уям мектебим. Билим алдык, тарбияландык 10 жыл сенден. Кош бол менен алтын уям мектебим. Ак тилек чоң үмүттү ойго сала. Эрчишип талай келген эде бала. Мектебим ырыс талай уюткусу. Мугалим билим берген сага мага демекчи алдыңыздарда Эмилбеков Элдас таң сыры аттуу чыгармасы менен. Gözlerinden çağlar Korularından kurgan hayran gözünü Bekenime güven sanatçağına Ötümü çok dolmadığına öpüne Kimge var büyüdündü kimge var Kanca tabışmak tutansırız Anda gittin tanı halkının gönül Abalmayın ayrılgandan ayçın Artık tekin başka yerden görmeli Anlasan da bir gelirsin ağlar onu görmeli Ay, oy Sağınganla bir gelirsin sargayganla bir gelirsin Halka kardı görmeli
секендеп алыс жерден аман сол өтінерін көкірегін ересеп жаныры жалын бүркін жанары жалын бүркін жүрегі жаныры жанары Kızlardan atına indiyski bir olsun. Hazır bizde utuktap 2004'tün ballar geliptir. Ошол көсөлтү деген бастык. Bayramlar менен чын жүрөктөн куттуктайбыз баарыңарды. Бүтүрүүчүлөр силерге чындыгы сол uzun ömür
кубатташып алайын, ойлогон ой максаттарыңарга, тилеген тилектериңерге жетишиңерге bizler tilekteşmiz. Bayramdan menен ошо биздин 2-4 күн атынан силерге кичине көз болсун. Mugallimdin elge arналган элеси, алгыла деп пышып турган мөмөсү, ааламдагы ак караны тааныткан мугалим бул адамзаттын сереси. Mugallim bul bir bömölүү дарактай, тамырынан билим суусу аккандай, табиятты жаш муунга таанытып, талбастыгы ташка тамга баскандай. Билим берүү майданында өзүңүз, арналууга ушул жолго өмүрүңүз, окуучуңуздун өскөндөрүн көргөнүңүздө сүйүнүчкө толуп турсун жүрөгүңүз. Ардактуу менин эжекем, арта берсин баркыңыз, сыймыктанам сиз менен, чыга берсин даңкыңыз демекчи. Бардык мугалимдерге алкыш айтам. Азыр 2 жыл урун бүтүп кеткен 2004-тө байгелебизге рахмат айтып, ошолордун артынан разыр боюн анда калабыңыздар. Bütün ülkelerin gazetesi bulmakçı.
Андамесе ошол 11-класстын ушул акыркы линейкада салтанаттуу акыркы ырына күбө бололу. Хор ырыларын ырдап беришмек. Gelgile ki yoluna gönül açıp oldu
Анда эмесе ушинтип биздин ак мектепти 11-класстар аяктап жатасыңар. Сапарыңар байсалдуу болсун, жолуңар даңгыр болсун. Келечекте өзүңөр каалаган кесиптин ээси болуп, сүйүктүү улан кыздардан болуп өскүлө. Кийин дагы силерди ушул жерден бир атактуу уул кыздар болуп 10 жылдыкка, 20 жылдыкка келишиңерди күтөбүз. Сапарыңар байсалдуу болсун. Уйга түшүп улууларды сапарга, кичинекей бөбөктөрүм катарда, тамга таанып кече эле жаныдан, жолго түштү келечекке басаардан демекчи. Мында 1 жыл мурда даярдоо класска келип, ушу мотурайган биздин бөбөктөрүбүз келди эле. Бүгүн ушул эжейинин зор эмгегинин натыйжасында тамганы таанып, окуганды үйрөнүп калышты. Анда эмесе ушул биздин бөбөктөр эжелерин куттуктоосу бар экен. Ал немесе сөздү 1-класстын класс жетекчиси Байдоева Жазгүлгө беребиз. Кымбаттуу агай эжейлер, сүйүктүү окуучулар жана кадырлуу коноктор, бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Барыңыздарга ден соолук, иштеген ишиңиздерге ийгилик, окуудагы жетишкендик, жайкы эс алууңуздарды көңүлдүү, эсте каларлык кылып эс алууңуздарга тилектешмин. Ошондой эле бүтүрүүчүлөргө ак жол силерге келечекте белгилүү кыргыздын керегине жараган мыкты уул кыздардан болот деп ишенем. Азыр биздин 1-класстын ата-энелеринин атынан чакан белегибиз бар эле, ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Анда эмесе урматтуу коноктор, биздин бүгүнкү 11-класстын бүтүрүүчүлөрүнүн акыркы көгүчкөн учуруу салтанатына көңүлүңүздөрдү бурабыз.
бул акыркы коңгуроо, ыйык сенден дагы кайра жаңырбайт. Касиеттүү ушул күндө ыйык күн өтөп кетет, канча издесең табылбайт. Үнүн уккан коңгуроонун акыркы, бул мүнөттөр эсте калат азыркы. Эске салчу окуучулук күндөрдү өзгөчө күн тарыхында жазылчу демейт. Азыр 11 класстын коштоосунда акыркы коңгуроону кагуу аземине беребиз. Эң акыркы коңгуроосу турмуштун эң алгачкы коңгуроосу кагылды демекчибиз. Бар болобу түгөндөйлүү курдаштар, узак болсун бул сапар. Кылым бүтүп дүйнөдөн жок болсок да, кайра кайтып жолугушчу күндөр бар демекчи. Ушуну менен Новосадов атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин 2023-24 окуу жылындагы акыркы салтанаттуу линейкабызды жабык деп жарыялайбыз.